Лимон кошулган суунун пайдасы. Сууга кошулган лимон дарылык касиетке ээ эликсир болуп эсептелет. Андыктан күн сайын эртең менен ичип туруу сунушталат. Биринчи, лимон кошулган суу иммунитетти бекемдейт. С витаминине бай болгон лимон эң күчтүү антиоксидант болуп эсептелет. Ал сиздин организмиңиздеги ар кандай вирус, бактериялардан коргойт. Мээнин иштешин жакшыртып, кан басымын калыбына салат. Экинчи, кант эритмелерин калыбына салат. Ашказанга барган азыктардын бардыгы кант эритмеси жана кислота менен сиңирилет. Эгер кислота көбүрөөк бөлүнүп чыкса, анда торчолор жабыркоого учурайт, зат алмашуу үзгүлтүккө учурайт. Андыктан сууга кошулган лимон буларды калыпка салат. Үчүнчү, ашыкча салмактан арылтат. Сууга кошулган лимондо пектин заты пайда болот. Ал ачка болуунун жолун жабат. Демек ашыкча салмактан арылууга болот. Төртүнчү, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Суу менен лимондун курамы ашказандагы микрофлорго окшош келет. Андыктан аны тамактанууга чейин 10-15 мүнөт мурун ичүү сунушталат. Муну менен сиз ичеги карындарды тамак сиңирүүгө даярдаган болосуз. Бешинчи, организмди тазалайт. Организмди бүт баарынан тазалайт. Муну менен катар эч бир органга зыян тийгизбейт. 6. Узак убакытка сууга кошулган лимонду ичип жүрсөңүз, териңиздин абалы абдан сонун болуп жакшырат. Теринин курактагы майлуулугу, безеткинин пайда болушун жоготот. Ал эми курамындагы С витамини бет терисин агартып, майда буручтардан арылтат. 7. Кургактык менен күрөшөт. Бир күн бою организм 10 стакан сууну жоготот. Андыктан аны калыбына келтирүүнү талап кылат. Болбосо булчуң спазмалары дүүлүгүп, баш ооруну пайда кылат. Лимон сизге эң керектүү дарылык жана косметикалык каражат. Лимондун курамы витаминдер жана минералдарга бай. Лимондун негизги курамы суу менен лимон кислоталарынан түзүлгөн. Бирок мындан сырткары анда организмге керек эң маанилүү витаминдер да бар. Лимондо биринчилерден болуп эле С витамини көп. Аны менен катар эле дагы А, В1, В2, Д витаминдеринин жана мындан сырткары цитринди курамында камтыйт. Лимон химиялык курамы боюнча өзүнчө бир фенолдук байланышка жана жогорку биологиялык активдүү зат менен касиеттүү баалуулуктарга ээ. Ошондой эле минералдык туздар лимон кислотасына бай. Ошондуктан алар организмге абдан керектүү. Дал ушул айкалыштар адамдын организмине керектүү дарылык касиети күчтүү жана косметикалык каражат катарында пайдаланылат. Лимондун антисептикалык касиети күч. Египет айылдарынын тургундарын чаян чагып алган кезде лимонду экиге бөлүп, бир бөлүгүн чаккан жерге коюп, калган жарымын сорушат. Жыйынтыгында жабыркаган жер бат эле жоголуп кетет. Лимондун ширеси. Эс тутум начарлаганда, ашказан ичегиде таш пайда болгондо, организмде зат алмашуу процесси жоголгондо, геморройдо, лихорадка, суук тийгенде абдан пайдалуу. Мындай ооруларда жарым стакан кайнак сууга 0,5 лимондун ширесин кошуп, күнүнө 2-3 жолудан ичсе болот. Ошондой эле жаңы жемиштерге лимондун ширесин кошуп, тузу жок салаттарды жасап жесе да жакшы. Өттөгү ташты да лимон менен жок кылууга болот. Ал үчүн бир күн ичинде 10-12 стакан лимон ширесин жана 1,5 литр савиздин, кызылчанын жана бадыраңдын аралашкан ширесин ичүү керек. 1-2 күндөн кийин 10-15 мүнөткө созулган катуу оору байкалат. 6-7 күндөрү бул оору андан бетер күчөйт. Андан соң оору басаңдап таш жоголот. Өтө катуу ооруда ооруну басаңдатуучу каражаттарды колдонууга болот. Бут тырышууда эртең менен жана кечинде лимондун ширеси менен таманды сүртүү жакшы натыйжа берет. Арчыбай кургаганга чейин күтүп, андан соң байпак кийүү керек. Дарылоо курсу 2 жума. Лимон кошулган чай суук тийүүдө, дем алуу органдарынын оорусунда жана баш айланууда эң натыйжалуу каражат. Теринин кабарган жерин дарылоодо да лимондун кабыгы колдонулат. Ал үчүн жатарда бутту буулап, кабарган жерге кабыкты коюп таңып коюу керек. Эртеси кабыкты алып салып, бутту кайрадан буулап, кабарган жерди акырын сыйрып салсаңыз болот. Лимон үй тиричилигинде такты кетирет. Булгаары буюмдардагы сыянын тагын лимондун ширеси малынган чүпүрөк менен кетирүүгө болот.
Эгерде балаңыз сүрөт тартып жатып фломастер менен кийимине чийип алса, бул тактада лимондун жардамы менен кетирүү мүмкүн. Алгаш чийилген жерге лимондун ширесин тамызып, анын үстүнө майда туздан себелеп коюңуз. Андан соң кийимди кадимки ыкма менен эле жууп салыңыз. Лимон ширеси кийимдеги кандын тагын да кетирет, датты кетирет. Эгерде буюмду дат басып калса, андан арылуу үчүн мындай ыкманы пайдаланып көрүңүз. Дат баскан жерге лимон ширесин тамчылатып, үстүнө ирик туздарды себелеңиз. Андан соң буюмду күн тийип турган жерге коюп туруңуз. Бир нече сааттан соң тузду күйүп салсаңыз, даттын изи да калбайт. Металл мискейдин жалтырагын кайтаруу үчүн аны лимондун кабыгынын ички бети менен сүрүңүз. Андан соң суу менен чайкап салыңыз. Мискейиңиз күзгүдөй жалтырап калат. Курт кумурскадан сактайт. Эгерде үйүңүзгө курт кумурскалары байырлап алса, алардын жолуна лимон ширесин төгүп коюңуз. Ошондо кумурскалар сиздин үйүңүзгө кирүүчү жолду унутуп калышат. Жер жемиш салынган вазага лимонду кошуп салып коюңуз. Ал жемиштерди эрте бузулуудан сактайт. Эгерде быша элек бананга кошуп салсаңыз, банан бышып калат. Колуңуздагы пияздын, сарымсактын, балыктын жытын кетирүү үчүн колуңузду лимондун ширеси менен жууңуз. Лимон тууралуу пайдалуу кеңештер. Адатта лимонду бир колдонгондо баарын түгөтө албайсыз. Кесилген лимонду туура сактоонун бир нече ыкмалары бар. Алар төмөнкүлөр. Лимонду кесилген тарабынан тарелкага коюп, үстүнөн стаканды көмкөрүп коюу керек. Экинчи, идишке бир аз уксус куюп, кесилген тарабы менен уксустун үстүнө коюп коюу керек. Же болбосо уксус чыланган салфеткага ороп койсоңуз болот. Эгерде бир аз эле лимон ширеси керек болсо, тиш чукугуч менен лимонду тешип, керектүү ширени тамчылатып алгандан кийин тешикке кайра тиш чукугучту сайып коюу шарт. Эгерде лимонду сыгуудан мурун 5-6 мүнөт ысык сууга салып койсоңуз, андан көбүрөөк шире чыгат. Кичи толкундуу мештин ичиндеги жагымсыз жыттан арылуу үчүн лимондун бир нече кесимин жана бир пияла сууну мештин ичине коюп, аны максималдуу кубаттуулукка 2 мүнөткө иштетип коюңуз. Ушул сыяктуу эле лимон муздаткычтын ичиндеги жагымсыз жытты да өзүнө сиңирип алат. Ал үчүн лимонду 2ге бөлүп, аны бир нече убакытка муздаткычка салып коюңуз. Конок тоскондун эртеси дасторкондо пайда болгон винонун, сыранын тактарын кетирүү үчүн лимон жардамга келет. Ал үчүн ортосунан бөлүнгөн лимондун жарымы менен так болгон жерди сүргүлөп, күнгө бир аз жайып коесуз. Андан соң дасторконду таза жууп, жакшылап чайкап саласыз. Ак түстөгү кийимдер, дасторкон же башка буюмдар убакыттын өтүшү менен саргара баштайт. Мындай учурда аларды лимон ширеси кошулган сууга кайнатсаңыз болот. Лимон маскасы беттин терисин тазалайт, аны азыктануусун жакшыртат. Лимондун данектерин тазалап, эзип, үстүнө бир стакан арак куюп, караңгы жерге 2 жума коюп коюңуз. Жатарда аны менен бетиңизде сүртүп турсаңыз, бетиңиздеги сепкилдериңиз жана тактарыңыз азаят. Тырмактарыңыз катмарланып сынбашы үчүн жылытылган өсүмдүк майына бир нече тамчы лимондун тамчысын тамызып, жумасына 12 жолу ушул аралашмага тырмагыңызды салып туруңуз. Лимон ширеси суук күндөрү колдун жарылуусунан сактоочу эң жакшы каражат. Ал терини жумшартат, тырмакты жалтырак кылат. Лимонду тең ортосунан бөлүп, аны мал менен чыканагыңызга, тизеңизге сүртүп, артынан оливка майын сүртүп туруңуз. Ал теринин катуу жерлерин жумшартып, назик кылат. Келбетиңиз кандай гана сулуу жана келишимдүү болуп турбасын. Эгерде колтугуңуз тердеп, жыттанып, кийимиңизге нымдуу так калтырса, анда ал сөзсүз маанайды бузат. Мындай жагымсыз жагдайдан арылуу үчүн эң биринчи эле дезодоранттарды колдонууга шашылабыз. Бирок дезодоранттарды көп колдонуу аял затынын ден соолугуна зыянын тийгизет. Андыктан элдик ыкманы колдонуп, колтуктун тердөөсүнөн жана жытынан биротоло кутулса болот. 2 литр кайнак сууга 60 грамм ромашка салып, ага 2 аш кашык аш содасын салып аралаштырасыз. Мындан кийин күн сайын эринбей бир нече жолудан марлени даярдалган каражатка малып колтугуңузду сүртүп турасыз. Жыйынтыгы көпкө күттүрбөйт.
Бирдей өлчөмдө ашкана содасы менен лимон ширесин аралаштырып, аны таза кургак колтукка сүртүү ыкмасы жогорудагы көйгөйлөрдөн кутултат. Лимонду майда тилимдерге кесип алып, ар таңда таза жуулган колтукка сүйгөп коюңуз. Андан соң эч кандай дезодоранттардын кереги да жок. Лимондун кабыгы. Тамак сиңирүүнү жакшыртыш үчүн шекерде кайнатылган лимондун кабыгын колдонсо болот. Лимондун жаңы кабыктарын ак жерлеринен тазалап алып, нымдуу жагын чыкыйга коюп, 10-15 мүнөт кармап туруу керек. Ал жер кызыл болуп ачышып жана кычышып чыгат. Натыйжада баштын оорусу жоголот. Чийки лимон. Ангина жаңы башталганда чийки лимонду жайдан чайнап койсо жакшы. Андан кийин лимон кислотасы оорулуу жерлерге таасир бергенче 1 саат бою эч нерсе жебеш керек. Ушул эле көрүнүштү 3 сааттан кийин кайра кайталаңыз. Заманбап медицинада лимондун пайдалуу дарылык касиети авитаминоздуу жана ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн колдонулат. Өзгөчө андагы С жана П витаминдери суук тийген ооруларда абдан маанилүү жана организмдин иммундук биологиялык реакциясын көтөрөт. Ошондуктан лимон суук тийген менен ар кандай инфекцияларга байланыштуу жана терапевтик хирургиялык ооруларда организмди коргоочу заттарын жакшыртуу үчүн диета, дары каражаттары катары колдонулат. Лимондун чачка тийгизген таасири. Чачты таза жуугандан кийин жарым лимондун ширесин 5 литр сууга чылап, аны менен чачты жакшылап чайкап койсо, чач кулпуруп, жалтырап, табигый өңүнө келип калат. Ошондой эле бир нече жолу 1 литр сууга 2 чай кашык лимондун ширесин же уксузду кошуп чайкаса да эң сонун таасирин берет.